Албетте ушу эң биринчи аппарат боюнча билиш керек. Аппарат кайсыл жактыкы, негизи Кытайдыкына барбай эле коюш керек да. Колдон келсе Кытайдын аппараттарына барбай эле коюш керек. Сөзсүз документин көрүш керек. Аппараттардын ушундай регистрационный удостоверениясы болуш керек да. Жазылып турбайбы? Регистрационный удостоверение на медицинское изделие депчи. Бул жерде мисалы үчүн бул Россияда жасалган аппарат. Эгерде мисалы Росздравнадзор сайтына кирсеңиздер, ушул аппараттын бар экени тастыкталган да. Ошондой эле бул аппарат коопсуз деген нерсени билдирет да булчу. Эгерде андай аппараттын мындай документи жок болсо, анда ал жерге баруу мындай кооптуу да, коркунучтуураак. Анан кийин баягы специалисттердин медициналык билими барбы, ошону билиш керек. Медициналык билим дегенде бул кайсыл? Косметолог же кайсыл? Косметолог болобу, фельдшер болобу, акушерка болобу. Негизи фармацевттерге болбойт да иштегенге. Бирок баары бир алардын медициналык билими бар. Именно ошол фармацевттерди айта албайт экенмин, бирок стоматологдорго мисалы үчүн иштегенге болот да. Кимде медициналык билими бар, ошолор мисалы ошо лазер боюнча курстарды өтүп атайын билсе, анда жасаганга болот аларга. Коркпой эле бара берсе болот да анда. Анткени себеп дегенде терс таасирлери бар да, мисалы үчүн тери күйүп калуу коркунучу бар. Анан кийин ага деген мисалы териси күйүп калса, кардардын ага дагы бир жардам бериш керек да, мисалы лечение жазып бериш керек да, как медик катарычы. Ошолорду билиш үчүн сөзсүз медициналык билимге ээ болуш керек адис. Ошондо сиздин айтымыңызга байланыштуу аппаратты караш керек. Кытайга эмес, бирок мисалы Европа же болбосо башка өлкөнүкү болсо барса болот. Ооба, сөзсүз баягы адистин медициналык кандайдыр бир билими болуш керек. Сөзсүз керек ал. Ушул эки эле фактор, башка? Ооба, ошол эле.